Bismillah. Biz dagы bir көп кездешүүчү bir маселени айтып кетели. Ногу мыйзамсыз акча суроолор мамлекеттик мекемелерде көбүнчө мамлекеттик ишканаларда акча сурашат да. Төлөмдөр сурашат. Мынча сом бересиз, мынча сом таштап кетиңиз деп, мынча сом болот деп. Мисал үчүн паспорт столдо болушу мүмкүн, ЗАГСта болушу мүмкүн, госрегистр, архитектурада болушу мүмкүн. Каерде гана болбосун, мынча сом болот деп таштап кетиң деп ошол акча сураган учурларда. Ал кандай акча, мыйзамдуу акчабы, мыйзамсыз акчабы, парабы, эмне депчи. Анан ушинтип много акча таштап кетиң деп, мисал мектепти мисал ала турган болсок, питанияга, ремонтко, буга, тигиге деп, мисал мектепти мисал кыла турган болсок да, акча сурашат, мисал үчүн мугалимдер, жоксо ата-энелер, жоксо ошо ЗАГСта метрикага акча сурашат дейли, мисал үчүн 300 сом таштап кетиңиз, 5 сом таштап кетиңиз, жоксо больницада, поликлиникаларда, каерде гана болбосун мамлекеттик мекемелерде акча сурашат да. Эми ошол суралган акчалар эки түрлүү болушу мүмкүн да, мыйзамсыз акчалар, анан мыйзамдуу акчалар болушу мүмкүн. Мыйзамсыз акчалар алар эми ошол ачыктан ачык эле толугу менен эле пара катары кетет да. Ошол айлык алат ошол иши үчүн, бирок акча да сурайт. Экинчиси мыйзамдуу эле төлөмдөрдү сурашы мүмкүн. Мисал үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк 100 сом турса, ал 200 сом сурашы мүмкүн, же болбосо 100 сом деле сурашы мүмкүн, 110 сом деп сурашы мүмкүн. Ошол мыйзамдуу эле негизи төлөнө турган нерсе, бирок ошону жанагы кызматкер өзү сурайт да, таштап кетиңиз деп. Анан ошол жерде бул төлөм чындап эле бар төлөм суроп атабы, же жок эле нерсени суроп атабы, анан бул акча негизи төлөнүш керекпи, төлөнбөш керекпи деп элдер мындай күмөндө болуп, анан берсемби, бербесемби деп кыжалат болуп, анан берип кетишет да. Ашча суроп атабы, ашча туура эле суроп атабы билишпейт. Кыжалат болуп, анан талашып тартышпай эле коюн, ушу 100 сом, 200 сом экен, 500 сом экен деп анан таштап кетишет да. Негизи иш жүзүндө көбүнчө ошо ашча эле сурашат. Негизи акчалар боюнча айта турган болсок, кандай гана мамлекеттик мекеме болбосун, кандай гана мамлекеттик ишкана болбосун, акча сураган учурда бир эле нерсени жаттап алсаңыздар, бир эле нерсе болду. Квитанция талап кылгыла, болду, квитанция. Квитанция берсеңер, берем десеңер эле маселе чечилет ошол жерде эле. Квитанция бергиле деп. Анан ошол замат бериш керек. Акчаны бергенде сразу бериш керек. Бардык мамлекеттик мекемелерде квитанцияны кассада берет, бухгалтерияда берет. Анан жөнөкөй кызматкер, ал кассир же бухгалтер болбосо, ал квитанция бере албайт. Демек, акчаны эмне үчүн сурашат? Бир аз ашыкча чыгым, өзүнүн чыгымын, мисалы, кошуп айтышы мүмкүн. Ошо туулгандыгы тууралуу күбөлүк 100 сом турса, 200 сом сурашы мүмкүн. 100 сомун өзүнө иштетет көп учурда. Же болбосо ошол ишкананын кагаз-пагазына деп ушинтип элден ашыкча сурашы мүмкүн да. Ошондой квитанция сурасаңар эле, каерде гана акча сурабасын. Штраф дейби, госпошлина дейби, эмне гана дебесин, квитанция берсеңер, берем десеңер эле бүттү маселе. Ошол. Бир гана бир-эки учурлар бар, мисалы үчүн нотариуста сурай турган болсоңуз, ал сизде анда бар банкка төлөп кел деп, же почтага төлөп кел деп убара кылышы мүмкүн. Жакпайт да албетте, себеби жетишпейт, баарын төлөп келген, анан нотариуста мисал үчүн айтсак, анда банкка төлөп кел дейт, банкка барып төлөйсүз, анан бир 100 сом, 200 сом үнөмдөйсүз, бирок убактыңыз кетип, бир күндө жетишпей, 2 күнгө өтүп кетиши мүмкүн ишиңиз ошол. Бирок принцип үчүн мен ашыкча акча төлөйм дей турган болсоңуз, квитанция талап кылсаңыз эле бүттү, маселе чечилет. Ошол жерде мен бере албайм дейт. Анан банкка жөнөтөт, же болбосо кассасына жөнөтөт. Анан туруп аз акчаңды бер, аз квитанция алып келем десе да бербеңиз. Сиздин көзүңүзчө квитанция толтуруп бериш керек. Квитанцияны бир гана кассада берет деп айттым. Анан кээ бир кызматкерлерге өзгөчө учурларда, мисалы үчүн штраф алган инспекторлорго же болбосо салык төлөмдөрүнө байланыштуу кээде көчөдө квитанция берип кала турган ошондой жолдору да бар. Кыскасы, канча сом берсеңиз ошончого квитанция бериш керек. Бергенде дагы ошол замат бериш керек, ошол минутада. Анан эртең кел квитанцияны берем десе, демек эртең сизге башка суммада квитанция берет, же квитанцияны бербей эле коюшу мүмкүн да. Ошого эң жакшысы
кассага төлөсөңүздөр маселе ошо менен чечилет. Анан бизде тажрыйбада болгон, мисалы туулгандыгы тууралуу күбөлүк алабыз деп барганда 200 сом бериңиз деген. Квитанция бересизби десем, квитанция бербейм деген. Анда квитанция бериңиз десем, анда кассага жөнөттү. Кассага барсак 100 сом экен. Сиз эмне 200 сом сурайсыз десек, унчукпай жооп бере албай калды. Биз ошонун эртеси эле министрге арыз жазганбыз. Ошо ашча акча сурайт экен деп. Маселе бир 100 сом же 50 сом же 20 сом аяп ичи орунуу эмес. Маселе биз эми мыйзамдарды билебиз да. Биз ушуга көз жумуп койсок, карапайым адамдарга оор келет. Кээ бир адамдардын акчасы тартыш болуп калышы мүмкүн, кээ бирлериники жетпей калышы мүмкүн. Эми кимдин акчалары акча болуп атса, алар карындашым бара кылбайлы, мен өзүм төлөп койчу деп, эми 50 сом 100 сом акча берсе берип аткандыр. Эми биз аларга эми бир нерсе дей албайбыз. Ошол жанагы жалпы карапайым элге ошол жеңилдик болуу жагын эске ала турган болсок, ошол квитанция талап кылсаңыз эле маселе чечилет. Квитанцияны бермейинче акча бербейсиз. Ошо менен паракорчулуктагы ашыкча акча жыйноодагы, мыйзамсыз акча суроо дагы ошо менен эле чечилет. Бүттү маселе.